Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бөлім алтын капаска кадам. Бишкек шаары күз айы. Күзгі мұздақ шамал шаардың көчөлөрүндөгү сары жалбырактарды бийлетип, асманды боз булут каптап турган кеч эле. 19 жаштагы Мээрим эскерген рюкзагын ийнине бекем кармап, шаардын чет жакасындагы ак тилек конушундагы эң заманбап жана заңгыраган үйлөрдүн биринин алдында турду. Бул үй эмес, чыныгы сипил эле. Бийик темир дарбазалар, алтын жалатылган уюм чийимдер жана кароонун ичиндеги кылдаттык менен каралган арчалар бул жердин ээси өтө таасирлүү адам экенинен кабар берип турчу. Мээримдин жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй согуп жатты. Ал жетимканадан чыккандан бери жашоонун көптөгөн каталдыктарын көргөн. Бирок мындай байлыкты жакындан биринчи жолу көрүшү. Анын бул жерге келгенинин себеби жумуш. Окуусуна акча чогултуу үчүн ал каалаган жумушка даяр эле. Дарбазанын жанындагы домофондон муздак үн угулду. Ким бул? Саламатсызбы? Мен тиги кызматчы кыздын бош ордуна келдим эле. Атым Мээрим, деди ал үнү титирип. Дарбаза жай ачылып, Мээрим ичкери кирди. Аны басагадон жүзүк атал жашы 50дөн ашып калган Гүлмира аттуу аял тосуп алды. Ал бул үйдүн башкы башкаруучусу болчу. Гүлмира Мээримди үйдө төмөн карап, анын жупуну кийимине, бирок нурдуу жана өтө таза жүзүнө бир аз таң калгандай болду. Бул жерде тартип биринчи орунда, кыз. Кажоюнубуз Султанбек мырза тынчтыкты жана тазалыкты жакшы көрөт. Сенин милдетиң китепкананы, конок бөлмөсүн жана экинчи кабаттагы коридорлорду ирээтке келтирүү. Бир нерсени сындырсаң же туура эмес кылсаң, ошол замат эшикке чыгасың. Түшүндүңбү? Деди Гүлмира кескин үн менен. Мээрим баш ийкеди. Аны кичинекей, бирок таза бөлмөгө жайгаштырышты. Ошол түнү Мээрим уктай алган жок. Ал терезеден айды карап отуруп, өзүнүн эч качан көрбөгөн, бирок түшүнө кирген апасын ойлоду. Жетимканадагы тарбиячылар ага апасы жөнүндө эч нерсе айтышкан эмес, болгону 1 жашында аны оорукананын алдына таштап кетишкенин гана билер эле. Анын колунда апасынан калган жалгыз нерсе кичинекей, эскирген күмүш шакек болчу. Табышмактуу кажоюн. Эртеси күнү Мээрим жумушка киришти. Үйдүн ичи сыртынан караганда дагы заңгыраган, кымбат эмериктер, дубалдарда иленген белгилүү сүрөтчүлөрдүн эмгектери жана бийик шыптар Мээримди таң калтырбай койгон жок. Бирок бул үйдө кандайдыр бир оор, кайгылуу атмосфера бар эле. Көп өтпөй ал кажоюн Султанбек мырзаны көрдү. Султанбек 55 жаштардагы, чачтарына ак кирген, көздөрүндө терең кайгы катылган адам экен. Ал Мээримге көңүл да бурган жок, жанынан унчукпай өтүп кетти. Бирок Мээрим анын көз карашынан эмнегедир тааныш бир нерсени сезгендей болду. Гүлмиранын айтымында Султанбек мырза 15 жыл мурун аялынан айрылып, ошондон бери жалгыз жашап, эч ким менен сүйлөшпөй калган. Мээримге эң жоопкерчиликтүү жумуш берилди, Султанбектин жеке китепканасын чаңдан тазалоо. Бул бөлмө Султанбектин эң ыйык жери болчу, ал жерге башка кызматчылар кирүүгө коркушчу. Жүрөктү тактоткон сүрөт. 3 күнү Мээрим китепкананын эң четиндеги, караңгы бурчунда турган эски текчелерди аарчып жатты. Китептердин арасында калың катмар чаң баскан, күмүш жөөкчө, рамка ичиндеги бир сүрөткө көзү түштү. Ал сүрөттү колуна алып, алгачкы чаңын аарчыганда эле денеси токко урулгандай титиреп кетти. Сүрөттү жаш, абдан сулуу, көздөрү жанып турган келин турчу. Анын чачтары тармал, жылмайганы ушунчалык жылуу эле. Бирок Мээримди таң калтырган бул эмес, ошол келиндин колундагы шакек эле. Ал шакек Мээримдин мойнуна тагып жүргөн, апасынан калган жалгыз күмүш шакектин дал өзү болчу. Мээримдин колу калтырап, сүрөттү жакшылап карат. Сүрөттөгү аялдын көздөрү. Алар Мээримдин күзгүдөн көргөн өзүнүн көздөрү менен бирдей эле. Ошол эле каштын кагылышы, ошол эле эриндин четиндеги кичинекей мең. Апа.
деп шыбырап жиберди Мээрим, анын тамагына ачуу жашта калды. Мээрим сүрөттүн аркасын ачты. Ал жерде эскирип калган калем менен «Айзада, менин түбөлүк махабатым. 2006 жыл» деп жазылыптыр. Мээримдин башы айланып кетти. 2006 жыл дал ошол жылы Мээрим жетимканага түшкөн эле. Демек, бул аял анын апасы Айзада. Ал эми бул үйдүн кожоюну Султанбек ким? Ал апасынын сүрөтүн эмнеге мынчалык катып сактаган? Дал ошол учурда китепкананын эшиги катуу ачылып, басагада Султанбек пайда болду. Анын жүзү ачуудан канталап кеткен эле. Сен бул жерде эмне кылып жатасың? Бул сүрөттү колуңа алууга ким уруксат берди? Деп Султанбек бакырып жиберди. Мээрим сүрөттү бекем кучактап Султанбектин көзүнө тике карат. Анын коркуу сезими жок болуп, ордун чындыкты бийлөк алуусу баскан эле. Бул аял ким? Султанбек мырза, жооп бериңизчи, деди Мээрим үнү калтырап. Султанбек Мээримге жакындап келип, анын колунан сүрөттү жулуп алмакчы болду. Бирок кыздын жүзүнө жакындан караганда ал дагы катып калды. Ал Мээримдин көзүндөгү отту, анын жүзүндөгү Айзаданын элесин көрүп, деми кысылып кетти. Сен кимсиң? Деп сурады Султанбек. Анын үнү эми мурдагыдай катуу эмес, коркуу аралаш чыкты. Тагдырдын табышмагы, өткөн күндүн көлөгөсү. 2 бөлүм. Катып калган убакыт жана күмүш шакектин сыры. Китепкананын ичиндеги аба бир заматта муздап, убакыт тактап калгандай сезилди. Султанбектин ачуулуу жүзү кубарып, көздөрү Мээримдин жүзүнө кадалып калды. Ал Мээримдин колундагы сүрөттү эмес, Мээримдин өзүн тирүү Айзаданы көрүп тургандай эле. Анын калтыраган калдыруу китептечисин кармап, деми кысыла баштады. Сен кимсиң? Каяктан келдиң? Султанбектин үнү эми бакырык эмес, алсыз шыбыштай чыкты. Сенин көздөрүң бул мүмкүн эмес. Ал өлгөн. Мага анын өлгөнүн айтышкан. Мээрим корконунан артка чегинди, бирок колундагы сүрөттү бекем кучактап алган. Анын ичиндеги 19 жылдык сагыныч менен суроолор вулкан сыяктуу атылып чыгууга даяр эле. Ал мойнундагы жипти сууруп, ага тагылган эски күмүш шакекти Султанбекке карай сунду. Бул шакекти тааныйсызбы? Деди Мээрим көз жашын тыя албай. Мени 1 жашымда оорукананын алдына таштап кетишкен. Жанымда ушул шакек жана Мээрим деген жазуусу бар кагаз гана калган. Мен жетимканада чоңойдум. Бүт өмүрүмдө апамды издеп келем. Бул сүрөттөгү аялдын колундагы шакек менин колумдагы шакектин дал өзү. Жооп бериңиз, бул аял ким? Султанбек шакекти көргөндө жүрөгүн кармап, тизелеп отуруп калды. Анын көз алдына 2006 жылдын ошол каргашалуу түнү келди. Ал түнү анын бүт жашоосу талкаланган эле. Ал шакекти өзү Айзадага баш кашкон күнү белек кылган болчу. Шакектин ичинде алардын аттарынын баш таңгалары чегилген эле. Айзада. Менин Айзадам. Султанбек өкүрүп жиберди. Алар мага ана төрөттөн каза болду дешкен. Бала да чарчап калды дешкен. Мен сени өлдү деп жүрсөм, сен тирүү белең. Гүлмиранын кийлигишүүсү. Дал ушул учурда китепканага Гүлмира чуркап кирди. Ал Султанбектин жерде жатканын жана Мээримдин колундагы шакекти көрүп, жүзү кубарып кетти. Анын көздөрүндө коркунуч менен кошо жек көрүү пайда болду. Гүлмира бул үйдө 20 жылдан бери иштеп, Султанбектин бардык сырларын билген жалгыз адам эле. Мырза, сизге эмне болду? Гүлмира Султанбекти сүйүп, Мээримди каардуу карат. Сен, кыз, бул жерден тезинен жогол. Кожоюнду эмне кылдың? Сени бүгүн эле жумуштан айдайм. Гүл, тезирээк бул кызды алып кет. Жок. Султанбек Гүлмиранын колун түртүп жиберди. Тийбе ага. Гүлмира, карачы, бул анын шакеги. Бул кыз Айзаданын кызы. Бул менин кызым болушу мүмкүн.
Гүлмиранын денеси титиреп кетти. Ал мэримдин жетим экенин билгенде эле ичинен шектенген, бирок мынчалык окшоштукту күткөн эмес. Мырза, бул алдамчы болушу мүмкүн. Азыр заман кандай, сиздин байлыгыңызга кызыккандар толтура. Бул шакекти каяктан алганы белгисиз. Ишенбеңиз, ага. Гүлмира мэримди жек көрүү менен карап, аны бөлмөдөн сүрүп чыгарууга аракет кылды. Жүр, сени менен сыртта сүйлөшөбүз. Бирок Султанбек мэримге колун созду. Токта. Мээрим. Сенин атың Мэримби? Мага баарын айтып бер. Кайсы ооруканада калтырышканын, баарын. Мээрим Султанбекке жакындап, анын жанына отурду. Алгачкы жолу ал өзүн жалгыз сезген жок. Бул адам анын атасы болушу мүмкүн экенин ойлогондо жүрөгүндө үмүт жанданды. Бирок Гүлмиранын көз карашы ага тынчтык бербей турду. Ал аял бир нерсени жашырып жатканы анык эле. Өткөн күндүн караңгы сырлары. Султанбек Мэримди өзүнүн жеке бөлмөсүнө алып кирди. Ал жерде Айзаданын көптөгөн буюмдары сакталган эле. Ал Мэримге апасы жөнүндө айтып берди. Айзада экөөбүз бири-бирибизди абдан сүйчүбүз. Бирок менин үй бүлөм ага каршы болчу. Ал карапайым үй бүлөнүн кызы эле. Биз жашыруун баш коштук. Ал боюнда бар кезде мен чет өлкөгө жумуш менен кетүүгө мажбур болдум. Кайтып келгенимде Гүлмира мага Айзаданын төрөттөн каза болгонун, бала да чарчап калганын айткан. Мага ооруканадан алынган кагаздарды көрсөтүшкөн. Ошондон бери мен тирүү өлүк сыяктуу жашап келем. Мээрим Султанбектин айткандарын угуп отуруп Гүлмирага карат. Эгер апам өлгөн болсо, анда мени ким оорукананын алдына таштап кеткен? Жана бул шакек каяктан келген? Гүлмира бурчка такалганын сезип, бирок багынгысы келген жок. Мен болгону дарыгерлер айтканды жеткизгем, деди ал кекечтенип. Султанбек мырза, бул кыздын сөзүнө ишенбеңиз. Келиңиз, дынык тест тапшыралы. Ошондо баары белгилүү болот. Албетте, тест тапшырабыз, деди Султанбек чечкиндүү. Бирок Мээрим бүгүндөн баштап бул үйдө кызматчы эмес, менин коногум катары жашайт. Гүлмира, ага эң жакшы бөлмөнү даярда. Түнгү коркунуч. Ошол түнү Мээрим өзүнүн жаңы бөлмөсүндө жатты. Бул жер ушунчалык кооз, бирок коркунучтуу эле. Ал колундагы шакекти карап отуруп, апасынын тагдыры кандай болгонун ойлонуп жатты. Эгер апам өлбөсө, ал азыр кайда? Эмне үчүн мени издеген жок? Аңгыча эшиктин алдында шыбыраган үндөрдү укту. Ал акырын басып барып эшикке кулагын төшөдү. Бул Гүлмиранын үнү эле. Ал телефон менен бирөөгө ачууланып сүйлөп жатты. Эмнеге аны ошол кезде жок кылган жоксуң? Ал кайтып келди. Султанбек шектене баштады. Эгер ал баарын билсе, экөөбүз тең түрмөгө кетебиз. Түшүнүп жатасыңбы? Дынык тесттин жыйынтыгын өзгөртүшүбүз керек. Кандай болсо да ал кыздын Султанбектин кызы эмес экенин далилдешибиз керек. Мэримдин жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй сокту. Демек, Гүлмира анын апасы менен атасын атайлап ажыраткан. Балким, апасы Айзада дагы деле тирүү. Мээрим кооптуу абалда экенин түшүндү. Ал бул үйдө жалгыз. Султанбек ага ишенгиси келет, бирок Гүлмиранын бийлиги андан күчтүү болушу мүмкүн. Ал өз алдынча изилдөө жүргүзүүнү чечти. Эртеси күнү Мээрим Султанбекке билдирбей Гүлмиранын бөлмөсүнө кирди. Ал жерден эски документтер сакталган кутучаны тапты. Кутучанын ичинде 2006 жылкы оорукананын кагаздары жана бир дарек жазылган кат бар эле. Каттын ичинде Айзаданы Үмүт психикалык ооруканасына жайгаштырдык. Ал эч качан качып чыга албайт деп жазылыптыр. Мээримдин көзүнөн жаш куулду. Апасы өлгөн эмес. Аны тирүүлүү көмүп ооруканага камап коюшкан. Дал ошол учурда Гүлмира бөлмөгө кирип келди. Анын колунда курч бычак бар эле.
Сен өтө көпті билип алдың, жетим кыз, dedi Гүлмира мұздак жылмайып. 3 бөлім. Акикаттын ачуу, жүзі жана, үміт, ооруканасынын сыры. Гүлмираның бөлмөсүндөгү аба бир заматта муздап, өлүмдүн жыты сезилгендей болду. Мэриндин колундагы эски кагаз апасынын тирүү экенине жалгыз далил калтыраган манжаларынын арасында кысылып турду. Басагөдө турган Гүлмиранын көздөрү мурдагыдай коркунуч эмес, нагыз каардуу жырткычтын карашына айланган. Анын колундагы ашкана бычагынын мейзи бөлмөдөгү алсыз жарыкка чагылышып, Мэриндин жүрөгүнө коркунучтун ийнесин сайды. Сен өтө эле алыска кеттиң, жетим кыз, dedi Гүлмира тештерин кычыратып, Мээринге карай бир кадам таштап. Сенин апаң бул үйдөгү тартипти бузган, эми сен келип менин 20 жылдык эмгегимди, жыйнаган байлыгымды күлгө айлантың келеби. Султанбек сени таппай калат. Сени да апаңдай кылып жок кылуу мен үчүн кыйын эмес. Мээрим артка чегинди, бирок артында дубал эле. Анын качып чыга турган жолу жок болчу. Бирок ал жетимкананын катал шартында чоңойгон, жашоо үчүн күрөшүүнү жакшы билчү. Сиз баары бир чындыкты жашыра албайсыз, деп пикирде Мээрим, бардык күчүн жыйнап. Султанбек мырза баарын билет. Ал азыр эле бул жерге келет. Гүлмира шылдыңдагансып каткырып жиберди. Султанбек азыр уктатуучу дарынын таасиринде татуу уйкуга баткан. Ал эртең менен ойгонгондо сени акча уурдап качып кетти деп ишендирем. Ал эми сени эч ким таппайт. Гүлмира бычагын шилтеп Мэримге умтулганда, Мээрим жандагы оор лампаны колуна алып, Гүлмиранын колуна катуу урду. Бычак жерге гүрс итип түштү. Гүлмира ооруга чыдабай бакырып жибергенде, Мээрим мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бөлмөдөн атып чыкты. Качуу жана Султанбектин ойгонушу. Мээрим коридор менен чуркап баратты. Анын жүрөгү кабынан чыгып кетчүдүү согуп, ар бир кадамы өлүм менен өмүрдүн ортосундагы чекти сезилди. Ал Султанбектин бөлмөсүнө жетип, эшикти катуу тепкиледи. Султанбек мырза, ойгонуңуз. Султанбек мырза. Мэримдин үнү бүтүндөй заңгыраган үйдө жаңыртып жатты. Гүлмира артынан жетип келип, Мэримдин чачынан кармап жерге сүйрөдү. Эки аялдын ортосунда аюусуз күрөш башталды. Гүлмиранын күчү Мэримден кыйла ашык эле. Ал Мэримдин тамагынан муунта баштаганда, Султанбектин бөлмөсүнүн эшиги акырын ачылды. Султанбек башын мыкчып мас адамдай теңселип чыкты. Анын көздөрү тумандуу болсо да, алдындагы көрүнүштү көргөндө бир заматта эсине келе калды. Гүлмира, бул эмне кылганың? Токто. Султанбек Гүлмираны Мэримден ажыратып кызды кучагына алды. Мырза, бул кыз сени тонуп жатат. Мен аны кармап алдым. Гүлмира калбайтып демин баса албай жатты. Мээрим калтыраган колундагы кагазды Султанбекке сунду. Жок, калп. Мына, караңыз. Бул кагазды Гүлмиранын бөлмөсүнөн таптым. Апам өлгөн эмес. Сизди алдашкан. Аны үмүт ооруканасына камап коюшкан. Султанбек кагазды алып, андагы жазууларды окуганда, анын жүзү кубарып, колунан кагаз түшүп кете жаздады. Ал Гүлмирага карат. Анын көзүндөгү Мэримдин ордун каны ичине тартылган каар басты. Сен кантип ушуга барышың мүмкүн? Султанбек Гүлмирага карай жакындады. Мен сага ишенгем. Мен сага бул үйдүн ачкычын, жашоомду ишенип бергем. Сен Айзаданы тирүүлүү көмүп, мени 19 жыл тозокто жашаттыңбы? Гүлмира дубалга такалып, эч нерсе дей албай калды. Анын бардык сыра ачыкка чыккан эле. Султанбек дароо күзөтчүлөрдү чакырып, Гүлмираны полиция келгенче камап коюуну буйруду. Үмүт ооруканасына жол. Таңкы саат 4. Султанбек менен Мээрим чоң жолдо ылдамдык менен келе жатышты. Шаардан алыс жайгашкан Үмүт ооруканасына баруучу жол узун жана кооптуу сезилди. Султанбектин колдору рулду катуу кармап, көздөрүндө үмүт менен коркунуч аралашып турду. Эгер ал мени тааныбай калсачы, деп шыбырады Султанбек. 19 жыл.
Бул адам чыдагыс убакыт. Гүлмира аны ал жерде кандай абалда кармады экен. Мээрим Султанбектин колун кармады. Ал сизди тааныйт. Апамдын жүрөгү сизди күтүп жашаган. Мен муну сезип жатам. Ооруканага жеткенде аларда бийик тикенек зымдуу тосмолор жана темир дарбазалар тосуп алды. Бул жер ооруканадан эмес, көбүрөөк түрмөгө окшош эле. Султанбек өзүнүн таасирин жана акчасын колдонуп, башкы дарыгерди төшүктөн тургузду. Мен Айзада Султанованы көрүшүм керек. Азыр. Султанбектин үнү эч кандай каршылыкты кабыл албайт эле. Башкы дарыгер корконунан документтерди текшерип, аларды эң четки, караңгы коридордогу 402 бөлмөгө алып барды. Коридордогу дарынын иси жана бейтаптардын алыстан угулган онтогон үндөрү Мээримдин жүрөгүн тийилди. 19 жылдык жолугушуу. Дарыгер эшикти ачканда Мээримдин деми тактоп кала жаздады. Бөлмөнүн бурчундагы эски керебетте терезеден түшкөн алсыз жарыкты карап, бир аял отурган эле. Анын чачтары эрте агарып, жүзү кубарып, өтө арыктап кеткен. Бирок анын көздөрү ошол сүрөттөгү Айзаданын көздөрү эле. Ал колундагы күмүш шакектин изи калган манжасын сылап, өзүнчө бир нерселерди шыбырап жатты. Султанбек бөлмөгө киргенде аял акырын башын бурду. Анын көздөрүндө алгач эч кандай сезим жок эле. Бирок Султанбектин Айзада деген үнүн укканда анын бүт денеси титиреп кетти. Султанбек. Аялдын үнү кургап калган жалбырактардын шуулдагындай алсыз чыкты. Сен келдиңби? Же бул дагы түшпү? Алар сени өлдү деп айтышкан. Менин баламды да өлдү дешкен. Султанбек Айзаданын алдына тизелеп отуруп, анын ар колдорун колуна алды. Кечир мени, Айзада. Кечир мени. Бизди алдашты. Бирок карачы Султанбек Мээримди жанына чакырды. Бул биздин кызыбыз. Мээрим, ал сени тапты. Айзада Мээримге карады. Алгач ал ишенбей, көздөрүн арчыды. Мээрим жанына келип, апасынын кучагына кулады. 19 жылдык ажырашуу, 19 жылдык сагыныч ушул кичинекей бөлмөдөгү көз жаш менен жуулду. Мээрим. Менин кызым, Айзада Мээримдин чачтарынан жыттап, аны бекем кучактады. Бул учурда дүйнө тактоп калгандай эле. Бирок алардын кубанычы узакка созулган жок. Башкы дарыгер тынчсызданып бөлмөгө кирди. Мырза, сизге кабар келип жатат. Гүлмира полициядан качып кетиптир. Жана ал жалгыз эмес экен. Анын артында сиздин бизнестеги атаандаштарыңыз турат. Алар Айзаданын тирүү экенин билип калышса, силердин баарыңарга коркунуч туулат. Тезинен бул жерден кетишиңер керек. Султанбек Айзаданы колуна көтөрүп алды. Алардын алдында жаңы жашоо эмес, аман калуу үчүн чоң күрөш турганын ал сезип жатты. Тагдырдын табышмагы. Көлөкөдөгү 3-4 бөлүм, таш дубалдардын арасындагы жаңа жашоо. Үмүт ооруканасынын боз дубалдары артта калып, Султанбектин заңгыраган үйүнө таңкы күн нуру тийип турду. Бирок бул жолу үй мурдагыдай муздак эмес эле. Анын ичинде 19 жылдан бери биринчи жолу чыныгы үй бүлө чогулду. Султанбек Айзаданы колуна көтөрүп, өзүнүн эң кымбат бөлмөсүнө жайгаштырды. Мээрим апасынын жанынан бир карш жылбай, анын ар колун бекем кармап отурду. Айзаданын эс тутуму туман арасында калгандай эле. Ал кээде Мээримди карап жылмайып койсо, кээде Гүлмиранын үнүн уккандай коркуп, бурчка тыгылып калчу. 19 жылдык камактагы жашоо анын жан дүйнөсүн жаралап, ишеними талкалап салган. Султанбек деп шыбырады Айзада, анын үнү дагы деле алсыз эле. Бул жер коопсузбу? Гүлмира. Ал бул жерде эмеспи? Султанбек аялынын маңдайынан өптү. Анын көздөрүндө Гүлмирага болгон жек көрүү жана аялына болгон чексиз мээрим бар эле. Ал кетти, Айзада, ал эми эч качан сага зыян келтире албайт.
Мен сага ант берем, бул үй эми сенин чебиң болот. Биздин кызыбыз экөөңдү эми эч ким ажырата албайт. Тазалануу жана чыккынчылыктын изи. Султанбек ошол эле күнү Гүлмиранын бардык буюмдарын кароого алып чыгып өрттөтүп жиберди. Ал бул үйдөн чыккынчылыктын жытын биротоло жок кылгысы келди. Бирок Гүлмиранын бөлмөсүнүн полунун астынан табылган жашыруун сейф баарын өзгөрттү. Сейфтин ичинде Султанбектин бизнесине тиешелүү документтер гана эмес, Гүлмиранын 20 жыл бою жүргүзгөн каратептери бар экен. Анда Гүлмира кимден канча акча алганы, Султанбектин кайсы атаандаштары менен кызматташканы так жазылыптыр. Эң коркунучтуусу Гүлмира Султанбектин башкы душманы, криминалдык чөйрөдө таасири күчтүү кадыр аттуу адам менен тыгыз байланышта болгон. Мээрим документтерди карап отуруп, бир сүрөткө көзү түштү. Сүрөттө Гүлмира жана жаш жигит турчу. Ал жигиттин жүзү Мээримге тааныштай сезилди. «Бул ким?» деп сурады Мээрим Султанбектен. Султанбектин жүзү канталап кетти. «Бул Гүлмиранын уулу Арстан, мен аны Гүлмиранын өтүнүчү менен чет өлкөдө окутуп, кийин өзүмдүн компанияма директор кылып дайындагам. Демек, Гүлмира менин байлыгымды уулуна калтыруу үчүн Айзаданы жок кылып, сени жетим кылган экен. Алар баарын алдын ала пландашкан. Дал ушул учурда Султанбектин телефонуна белгисиз номурдан билдирүү келди. Айзаданы куткардым деп ойлодуңу? Бул башталышы гана. Сенден баарын тартып алам, аялыңды да, жаңы табылган кызыңды да. Күт. Мээримдин жаңы тагдыры. Мээрим бир күндө кызматчыдан байдын кызына айланды. Гүлмиранын ордуна келген жаңы кызматчылар ага ийилип, айым деп кайрылып жатышты. Бирок Мээримге бул байлыктын кереги жок эле. Анын каалаганы апасынын сакайып кетиши жана тынч жашоо. Ал апасына тамак берип, ага жетимканадагы жашоосун, кандай кыйынчылыктар менен чоңойгонун айтып берип жатты. Айзада кызын угуп отуруп, акырындык менен эсине келе баштат. Мээрим деди Айзада капсынан, анын көздөрү бир чекитке кадалып. Мен ооруканада жатканда Гүлмира мага бир нерсени айтчу. Ал Султанбектин апасынан калган эски сүрөттүн аркасында чоң сыр бар экенин айткан. Ошол сыр аркылуу ал сенин атаңды каалагандай башкара алмак. Гүлмира ошол сүрөттү издеп жүргөн. Мээрим Султанбектин китепканасындагы ошол күмүш жөөкчөдөгү апасынын сүрөтүн эстеди. Ал дароо китепканага чуркап барып сүрөттү алып чыкты. Жөөкчөнүн аркасын ачканда ал жерден эскирип калган, саргайып кеткен кичинекей карта жана кат чыкты. Катта Султанбектин атасынын Гүлмиранын үй бүлөсүнө жасаган кечирилгис күнөөсү, алардын жерин тартып алып, Гүлмиранын атасын түрмөгө каматканы тууралуу жазылган эле. Эми түшүнүктүү деп шыбырады Мээрим. Гүлмира өч алуу үчүн келиптир. Ал Султанбектин атасынын кунун алгысы келген. Ал эми апам менен мен анын колундагы курал болуп турбуз. Түнгү чабуул. Түн ортосу. Үй ичи тыптынч. Султанбек күзөтчүлөрдү көбөйткөнүнө карабай, Гүлмиранын уулу Арстан үйдүн коопсуздук системасын жакшы билгендиктен ичкериге жашыруун кирүүгө үлгүрдү. Ал күзөтчүлөрдү биринин артынан бирин унчукпай, өчүрүп төз эле Айзаданын бөлмөсүнө бет алды. Арстандын максаты Айзаданы кайрадан алып качып, Султанбекти картаны берүүгө мажбурлоо эле. Ал бөлмөгө киргенде Айзада уктап жаткан. Бирок Мээрим апасынын жанындагы креслодо сергип отурган. Сен? Мээрим ордунан атып турду. Анын колунда Гүлмиранын бөлмөсүнөн таап алган оор ваза бар эле. Бул жерден кет. Арстан муздак жылмайып Мээримге жакындады. Картаны бер, жетим кыз. Гүлмира апамдын өчү али бүтө элек. Бул үй биздики болушу керек болчу. Арстан Мээримге кол салганда, Мээрим каршылык көрсөтүп, ваза менен анын башына чапты. Арстан теңселип кетти, бирок Мээримдин колунан кармап, аны дубалга катуу түрттү. Мээрим башы менен дубалга тийип, эстен танып бара жатып, Султанбектин үнүн укту. Султанбек бөлмөгө атып кирип, Арстан менен кармаша кетти.
Султанбек курактуу болсо да, анын ичиндеги ачуу жана карго сезими ага эбегейсиз күч берди. Катуу кармаштан кийин Султанбек Арстанды жерге жыгып, колуна кишен салууга үлгөрдү. Бирок Гүлмира сыртта, караңгылыкта күтүп турган. Ал Арстандын кармалганын көрүп, үйдүн конук бөлмөсүнө бензин чачып, от коюп жиберди. Эгер бул үй меники болбосо, эч кимдики болбойт, деп Гүлмира жиндидей каткырып, жалындын ичине сиңип кетти. Үй ичи бир заматта түтүнгө жана жалынга толду. Султанбек мээримди көтөрүп, Айзаданы колунан жетелеп, оттун ичинен чыгууга аракет кыла баштады. 5 бөлүм. Тозок отунан кийинки таң. Заңгыраган сарайдын ичи тозоктун өзүндөй эле. Кара түтүн өпкөнү кысып, кызыл жалын кылымдык жыгачтарды таш-талкан кылып жеп жатты. Султанбек бир колу менен эс учун жоготкон мээримди көтөрүп, экинчи колу менен коркунунан титирип жаткан Айзаданы бекем кучактап, оттун арасынан жол издеп баратты. Ар бир кадам өлүмгө тете эле. Шыктан түшкөн күйүп жаткан устундар алардын жолун тосуп, үйдүн коопсуздук системасы Гүлмира тарабынан бузулгандыктан бардык темир эшиктер жабылып калган болчу. Султанбек, биз өлүп калабызбы? Деп шыбырады Айзада, анын көздөрүндө 19 жылдык азаптан кийин жаңа эле табылган үмүттүн өчүп баратканы байкалды. Жок. Султанбек бакырып жиберди. Мен силерди эми гана таптым. Биз өлбөйбүз. Ал китепкананын кичинекей терезесин колуна тийген оор темир статуэтка менен талкалап, адегенде мээримди сыртка чыгарып, андан кийин Айзаданы түртүп, өзү акыркы секундада секирип чыгууга үлгөрдү. Алар чөптүн үстүнө кулаганда, артында калган заңгыраган сарайдын чатыры зор добуш менен кулап түштү. Султанбек 20 жыл бою жыйнаган байлыгынын, Гүлмиранын шыккынчылыгынын жана өзүнүн жалгыздыгынын күлгө айланып жатканын карап турду. Бирок анын жүрөгүндө биринчи жолу жеңилдик бар эле, анын жанында эң кымбат адамдары аман калган болчу. Гүлмиранын кайып болушу жана жаңа коркунуч. Өрт өчүрүүчүлөр жана полиция келгенде, Гүлмира менен анын уулу Арстандын изи да жок эле. Полиция кызматкерлери үйдүн калдыктарын тинтип, бирок эч кандай адамдын сөөгүн табышкан жок. Гүлмира жалындын ичине сиңип кеткендей сезилгени менен, Султанбек анын мынчалык оңой өлбөсүн жакшы билчү. Аларды шаардын четиндеги коопсуз, жашыруун батирге жайгаштырышты. Мээрим эсине келгенде, жанында апасынын аман эсен отурганын көрүп, аны кучактап өкүрүп ыйлады. Апа, биз аман калдык. Эми эч ким бизди ажырата албайт, деди мээрим. Бирок алардын тынчтыгы көпкө созулган жок. Эртеси күнү Султанбектин ишенимдүү адамы ага Гүлмиранын кадыр, Султанбектин башка таандашы менен биргеликте Султанбектин бардык мүлктөрүн жана банк эсептерин камакка алдырууга жетишкенин кабарлады. Гүлмира Султанбектин колундагы картаны жана документтерди жок кылуу үчүн анын бүтүндөй империясын талкалоого киришкен. Айзаданын эс тутумундагы жашыруун эшик. 3 күнү Айзаданын абалы жакшырып, ал сүйлөй баштады. Бирок анын сөздөрү Султанбек менен мээримди нес кылды. Ал Гүлмиранын 19 жыл бою ооруканада ага айткан бир сырын эстеп калыптыр. Султанбек, мээрим, деди Айзада, анын үнү эми мурдагыдан алда канча ишенимдүү чыкты. Гүлмира мени үмүт ооруканасында кыйнап жатканда, ал мага бир нерсени айтчу. Ал Арстан Султанбектин уулу экенин, аны Султанбектин атасы экөө пландап жасаганын айткан. Ал Султанбектин атасы Гүлмираны жаш кезинде зордуктап, андан кийин Гүлмира ошол кекти сактап келгенин айткан. Султанбек дубалга таянып отуруп калды. Демек Арстан анын бир тууганы болгонбу? Гүлмиранын бүтүндөй өч алуу планы Султанбектин атасынын жаштыгында жасаган күнөөсүнөн башталганбы? Бирок бул баары эмес, деп улантты Айзада. Гүлмира, сенин атаңдын бир керези бар экенин, анда Арстанга эмес, мээримге гана тиешелүү болгон бир документ бар экенин айтчу. Ошол документ Султанбектин компаниясынын 70%-ын мээримге өткөрүп берет. Гүлмира ошол документти издеп жүрүп таба алган эмес. Мээрим колундагы күмүш жөөкчөнүн ичинен чыккан картаны карады.
Картада Султанбектин эски айылындагы, анын чоң атасынан калган эски мазардын жанындагы жер көрсөтүлгөн экен. Акыркы беттешүүгө даярдык. Султанбек эми баарын түшүндү. Гүлмиранын ага болгон жек көрүүсү жөн эле байлык эмес, намыс жана өч алуу маселеси болгон. Бирок Мээрим анын эң чоң коркунучу эле. Анткени Мээрим тирүү калса, Гүлмиранын Арстан аркылуу бийликке келүү планы ишке ашмак эмес. Биз ошол айылга барышыбыз керек, деди Мээрим чечкиндүү. Ал документти табышыбыз керек. Гүлмира менен Кадыр ал жерди билишпейт. Султанбек куралданган күзөтчүлөр менен Кошо Айзада менен Мээримди алып, ата-бабаларынын айылына жөнөдү. Алар түн жарымда эски мазарга жетишти. Аба ырайы бузулуп, чагылган чарт-чурт этип, жамгыр нөшөрлөп кууп жатты. Алар мазардын жанындагы белгиленген жерди казып баштаганда, күтүлбөгөн жерден караңгылыктын ичинен прожекторлордун жарыгы жарк этти. Аларда Кадырдын куралдуу адамдары жана Гүлмира менен Арстан курчоого алышты. Көз алдындагы өлүм. Гүлмира жарадар болуп, жүзү күйүп, коркунучтуу кейипке келген эле. Анын көздөрүндө жиндилик менен кек бар болчу. Султанбек, картаны жана документти бер, деп бакырды Гүлмира. Арстан сенин атаңдын уулу, ал бул байлыкка сенден көбүрөөк татыктуу. Менин ата энемдин канын сенин атаң төккөн, эми мен сенин каныңды ичем. Арстан тапанчасын Мээримдин башына такат. Ата, деди Арстан Султанбекке карай, бирок анын үнүндө Мээрим жок эле. Сен мага баарын бердиң, бирок мени эч качан уулуң деп кабыл алган жоксуң. Сен мени Гүлмиранын баласы катары гана көрдүң. Эми мен сенин бүткүл дүйнөңдү талкалайм. Мээрим Арстандын көзүнө тике карат. Сен ага татыктуу эмессиң, Арстан, байлык үчүн өз каныңды өлтүрүүгө даярсыңбы? Апаң сени өч алуунун куралы кылып алган, сен анын кулусуң. Арстандын колу титиреп кетти. Дал ошол учурда чагылган түшүп, жер титирегендей болду. Султанбектин күзөтчүлөрү менен Кадырдын адамдарынын ортосунда атышуу башталды. Султанбек Мээримди каргоо үчүн Арстанга секирди. Ошол учурда Гүлмира Айзадага карай бычак менен умтулду. Сен 19 жыл мурун өлүшүң керек эле, деп бакырды Гүлмира. Бирок Мээрим апасынын алдына тосуп чыкты. Бычак Мээримдин ийнине тийди. Мээрим жерге кулап бара жатып, Султанбектин колундагы документти жерге түшүрүп жиберди. Документтин ичинен Султанбектин атасынын Гүлмирага жазган кечирим каты жана Гүлмиранын ата-энесине тиешелүү болгон алтын кендиринин кагаздары чачылып чыкты. Гүлмира ошол кагаздарды көрүп катып калды. Ал өмүр бою издеген байлык жана өч алуунун ачкычы ушул беле. Анын ата-энесинин каны үчүн Султанбектин атасы эбак эле баарын кайтарып берүүгө даяр болгон беле. Тагдырдын табышмагы. Кечиккен кечирим жана кандуу мазар. 6 бөлүм. Калптын ташталган болушу. Асмандан төгүлгөн нөшөр жамгыр эски мазардын топурагын лайга айлантып, чагылгандын ачуу тили караңгылыкты тилип жатты. Мээримдин ийнинен аккан ысык кан жамгырдын муздак суусуна аралашып, жерге тамып жатты. Гүлмира колундагы бычагын жерге түшүрүп, Мээрим түшүргөн кагаздарды калтыраган колдору менен терүүгө киришти. Прожектордун жарыгында ал кагаздагы жазууларды, Султанбектин атасынын кечирим сураган катын жана анын ата-энесине тиешелүү болгон байлыктын кайтарылып берилгени тууралуу документти окуганда, анын жүзүндөгү ар бир заматта коркунучтуу өкүнүчкө айланды. Жок, бул мүмкүн эмес. Гүлмира бакырып жиберди, анын үнү жамгырдын добушун басып кетти. Ал менин ата-энемди жок кылган. Мени жетим калтырган. Мен 20 жыл бою ушул кек менен жашадым. Арстанды ушул өч алуу үчүн чоңойттум. Бул кагаз жалган. Султанбек Арстандын колунан бошонуп, Мээримди кучагына алды. Анын көздөрүндө Гүлмирага болгон аябуу сезими пайда болду. Гүлмира, атам бул кагазды сага 20 жыл мурун берүүгө аракет кылган, деди Султанбек акырын. Бирок сен анын алдына келбей, качып кеткенсиң.
Ал сени издеп таба албай, өлөр алдында мага ушул картаны аманат калтырган. Бир күнү Гүлмира же анын урпактары келсе, баарын кайтарып бер деген. Сен болсо сен үч алуу үчүн менин аялымды тирүүлүү көмүп, кызымды жетим кылдың. Сен өзүңдүн жашооңду гана эмес, Арстандын да тагдырын талкаладың. Чыккынчылыктын жаңы жүзү, кадрдын максаты. Гүлмира жерде кагаздарды кучактап ыйлап жатканда, кадрдын муздак күлкүсү угулду. Кадыр Султанбектин бизнестеги эң таш боор атаандашы Гүлмиранын жеке драмасына кызыккан эмес эле. Анын максаты бир гана алтын кендиринин документтери болчу. Жетишет бул театр. Кадыр колундагы тапанчасын Султанбекке карай багыттады. Гүлмира, сен өзүңдүн өткөнүң менен алыша бер. Мага документтерди бергиле. Арстан апаңды укпа, ал акылынан адашты. Мага кошул, биз бул өлкөнүн кажоюну болобуз. Арстан Мэримдин жаратын жана апасынын жердеги байкуш абалын карап турду. Анын ичиндеги дүйнө аңтарылып кеткен эле. Ал Султанбекти атасы катары эмес, душманы катары көрүүгө үйрөтүлгөн. Бирок азыр ал өзүнүн Гүлмиранын өч алуу куралы гана болгонун түшүндү. Жок, Кадыр байке Арстан тапанчасын Кадырга бурду. Менин апам жаңылгандыр, бирок ал менин апам. Ал эми Султанбек, ал менин каным. Мен эми куурчак болбойм. Кадырдын көздөрү канталып кетти. Демек өлүмдү тандадыңбы? Кадыр шүрпени басканда атышуу кайрадан башталды. Султанбектин күзөтчүлөрү менен Кадырдын адамдары бири-бирине ок жаадырып, мазардын ичи нагыз согуш майданына айланды. Султанбек Мээрим менен Айзаданы калканчтын артына жашырууга аракет кылып жатты. Айзаданын ойгонушу жана энелик кудурет. Ушул убакытка чейин коркуп, үнсүз отурган Айзада кызынын жарадар болгонун жана Султанбектин өмүрү кул үстүндө турганын көргөндө, анын ичиндеги 19 жылдык коркунуч бир заматта жок болду. Анын эс тутумундагы эң караңгы ишиктер ачылып, ал Гүлмира менен Кадырдын 2006 жылы аны кантип уурдап кетишкенин, Кадыр ошол кезде Гүлмирага жардам берген жаш жигит болгонун эстеди. Сен Айзада ордунан атып туруп, Кадырга карай кадам таштат. Сен мени уурдагансың. Сен менин баламды Султанбектен бөлүп, мени ошол тозокко камагансың. 19 жыл бою менин өмүрүмдү уурдагансыңар. Кадыр күтүлбөгөн чабуулдан чөчүп кетти. Айзаданын көздөрүндөгү каар аны бир саамга токтотту. Ошол секундада Арстан Кадырдын колуна атып, тапанчасын түшүрүп жиберди. Кадыр жарадар болуп жерге кулат. Анын адамдары башчысынын кулаганын көрүп кача башташты. Гүлмиранын соңку чечими. Гүлмира башын көтөрдү. Ал өзүнүн кылган кылмыштарынын, Айзадага жана Мээримге тарттырган азаптарынын баарын сезди. Анын ата энесинин өчү үчүн кылган иши нагыз адилетсиздик болгонун түшүндү. Ал эми Арстан анын жалгыз баласы азыр ал үчүн өлүмгө даяр турат. Тактаткула. Гүлмира ордунан турду. Анын жүзү жаңгырдын суусуна жана көз жашына жуулган. Баары бүттү. Султанбек, Мээрим. Айзада. Мени кечиргиле деп айтууга да акым жок. Мен тирүүлүү тозакко барам. Гүлмира колуна Кадыр жерге түшүргөн тапанчаны алды. Арстан апасына карай чуркады. Апа, жок. Кылбаңыз. Бирок Гүлмира тапанчаны өзүнө эмес, качып бара жаткан Кадырга карай багыттады. Ал Кадырдын анын өмүрүн жана Султанбектин үй бүлөсүн кандайча пайдаланганын эми толук түшүнгөн эле. Кадыр. Сен менин колум менен баарын жасадың, эми жооп бер. Гүлмира ок атты. Ок Кадырдын ийнине тийип, ал биротоло жерге кулат. Дал ошол учурда полициянын сиреналары угулду. Султанбектин ишенимдүү адамдары полицияны ээрчитип келип калышкан эле. Куткаруу жана соңку үмүт. Мээрим Султанбектин кучагында алсыз жатты. Анын жараатынан кан көп кетип калган эле. Султанбек менен Айзада кызынын үстүнө ийилип, анын атын атап чакырып жатышты. Мээрим, кызым, көзүңдү ач. Султанбектин көзүнөн жаш куулду. Биз эми гана табыштык го. Кетпе, суранам.
Мээрим акырын көзін ачты. Ал атасынын жана апасынын жүзүн бирге көргөнүнө бактылуу эле. Мен жакшымын деп шыбырады ал. Апа, сенин жаныңдамын. Ата, сизди таптым. Полиция Гүлмираны жана Арстанды камакка алды. Гүлмира каршылык көрсөткөн жок. Ал Султанбектин колундагы документтерди акыркы жолу карап, Арстандын көзүнө тике карады. Уулум, кечир мени. Сени өч алуу үчүн эмес, сүйүү үчүн чоңойтушум керек эле. Султанбек сенин агаң. Ал сага мен бере албаган жакшылыкты берет. Арстан апасынын артынан карай ыйлап кала берди. Султанбек инисинин жанына келип, анын ийнине колун койду. Бул эки эркектин ортосундагы алгачкы тирешүү эми бир туугандык аяоо сезимине айланды. Тынчтыктын башталышы. Мээримди тез жардам унаасы менен алып кетишти. Султанбек менен Айзада анын жанынан каршылбай ооруканага чогуу барышты. Үмүт ооруканасынын караңгылыгынан кийин азыркы заманбап оорукананын жарыгы алар үчүн жаңа жашоонун символундай сезилди. Операция ийгиликтүү өттү. Мээримдин өмүрүндө коркунуч жок экенин угушканда, Султанбек менен Айзада бири-бирин кучактап, 19 жылдык ажырашуудан кийин биринчи жолу тынч укташты. Бирок окуя муну менен эле бүтүп калган жок. Гүлмиранын камалышы жана кадрдын кылмыштарынын ачыкка чыгышы Султанбектин бизнесинде чоң бароонду жаратты. Султанбек эми Арстан менен биргеликте атасынын кереесин аткарып, Мээримди бул зор империянын мыйзамдуу мураскери катары таанытууга даярдана баштады. Тагдырдын табышмагы. Финал 7 бөлүм. Бир тарау, жаңы таңдын жарыгы. Мээримдин операциясынан кийин арадан 3 ай өттү. Шаардын четиндеги Султанбектин өрттөнгөн үйүнүн ордуна азыр жаңа, заманбап жана жарык үй курулуп жаткан. Бирок бул жолу Султанбек бийик темир дарбазаларды жана муздак дубалдарды каалаган жок. Ал үчүн эң башкысы үйдүн ичиндеги жылуулук эле. Мээримдин ийниндеги жараты бүтүп ден соолугу калыбына келди. Бирок анын ички дүйнөсү биротоло өзгөргөн. Ал эми кичээки жетимкананын тарбиялануучусу же бай үйдүн кызматчысы эмес. Ал Султанбек Султановдун жалгыз мураскери жана Айзаданын сүйүктүү кызы эле. Бирок Мээрим бул байлыкка караганда апасынын эртең мененки тамак даярдап жатып ырдаган үнүн, атасынын ага сыймыктануу менен караган көз карашын баарынан бийик койду. Айзаданын эс тутуму толугу менен калыбына келди. Анын жүзүнө кайрадан нур кирип, 19 жылдык үмүт ооруканасындагы караңгы күндөр акырындык менен унутулуп жатты. Ал Мээримдин ар бир кадамын байкап, анын жанында болуудан ырахат алчу. Эки тарау, Арстандын тагдыры жана Султанбектин чечими. Полициянын иликтөөлөрү аяктап, соттун чечими чыкты. Кадыр өмүр бою эркинен ажыратылды. Ал эми Гүлмирага 15 жылдык жаза берилди. Гүлмиранын уулу Арстан болсо, энесинин кылмыштарына түздөн-түз катышпаганы жана Султанбекке кадырды кармоого жардам бергени үчүн сот залынан бошотулду. Соттон кийин Арстан Султанбектин алдына келип, башын төмөн түшүрдү. Султанбек байке, мени кечирүүңүздү суранбайм. Апамдын кылгандары үчүн мен уялам. Мен бул өлкөдөн кетем, силерге мындан ары эч качан тоскоол болбойм, деди Арстан. Султанбек инисинин ийнине колун койду. Ал Арстандын көздөрүнөн өзүнүн атасынын элесин көрдү. Арстан, сен менин канымсың. Атамдын күнөөсү үчүн сен жооп бербешиң керек. Гүлмира менин жашоомду талкалаган, бирок сени жаман адам кылган эмес. Мен сага компаниянын филиалдарынын бирин башкарууну сунуштайм. Сен мага душман эмес, мага таяныч болушуң керек. Мээримдин бир тууганы жок, сен ага болуп бер, деди Султанбек. Арстандын көзүнө жаш тегеренди. Ал биринчи жолу чыныгы үй бүлөлүк Мээримди сезди. Султанбектин бул кадамы Гүлмиранын 20 жылдык кийин биротоло жеңген сокку болду. 3 тарау, Гүлмиранын акыркы каты.
Арадан 1 жыл өтті. Мээрим Султанбектин компаниясында мураскер катары иштеп, ошол эле учурда жетим балдарга жардам берген ири кайрымдуулук фондун ачты. Ал өзүнүн өткөнүн эч качан унуткан жок. Бир күнү Мээримге түрмөдөн кат келди. Бул Гүлмиранын өлүм алдындагы акыркы каты эле. Гүлмира катуу ооруп, өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүндө чындыкты айтууну чечиптир. Мээрим, сени жек көргөнүм менин эң чоң катаам эле. Мен Султанбектин атасынан өч алуу үчүн сени колдонгум келген. Бирок сенин апаңа окшоштугу мени дайыма коркутуп турчу. Каттын ичинде дагы бир документ бар. Анда сенин апаң Айзаданын ошол түнү тирүү калышына мен себепкер болгонум жазылган. Ооба, мен аны өлтүрө алган эмесмин. Ичимдеги кичинекей мээримдүүлүк учкуну аны ооруканага жашыруун өткөрүп берүүгө түрткөн. Ал эми сени жетимкананын алдына өзүм калтырып кеткем. Мен сени кадырдын колунан сактап калгым келген. Балким, менин жүрөгүмдө да адамдык сапат болгондур. Кечир мени, Мээрим. Мээрим катты угуп бүтүп терезеден асманды карат. Ал Гүлмираны кечирди. Кет менен жашоо, бул өзүн өзү өлтүрүү экенин ал апасынын тагдырынан көргөн. 4 тарау, экинчи жолу, ооба. Күз айынын кооз күндөрүнүн биринде Султанбектин жаңы үйүнүн бакчасында чоң той болду. Бул Султанбек менен Айзаданын экинчи ирет үйлөнүү тою эле. Алар 19 жыл мурун ажырап калган махабатын бүгүн бардык туугандарынын, досторунун алдында кайрадан бекемдешти. Айзада ак көйнөк кийип, колуна ошол күмүш шакегин тагып, дүйнөдөгү эң бактылуу аял болуп турду. Султанбек анын колун кармап, эч качан кое бербесин айтып ант берди. Мээрим ата энесин карап туруп, өзүнүн тагдырына ыраазы болду. Ал жетим калбаса, балким, бул күчтүү мүнөзгө ээ болмок эмес. Эгер ал бул үйгө кызматчы болуп кирбесе, апасын тапмак эмес. Тойдун аягында Мээрим микрофонду алып, ата энесине кайрылды. Апа, ата. Сиздердин махабатыңыздар мага эң чоң сабак болду. Тагдыр канчалык татаал тапшмактарды бербесин, анын жообу бир гана сүйүү жана кечиримдүүлүк. Мен силерди тапкан күн менин чыныгы туулган күнүм. Бүтүндөй коноктор кол чаап, Султанбек менен Айзада кызын ортосуна алып, бекем кучакташты. 5 тарау, эпилог. Арадан жылдар өттү. Мээрим Султанбектин империясын ийгиликтүү жетектеп, аны адилеттүүлүк жана Мээрим деген ураан менен башкарып жатты. Ал өзүнүн сүйүүсүн таап, турмушка чыкты. Анын биринчи кызы төрөлгөндө атын Айзада деп койду. Султанбек менен Айзада болсо, калган өмүрүн бири-бирине арнап саякаттап, неберелеринин күлкүсүнө бөлөнүп жашашты. Эски күмүш шакек болсо, алардын үйүнүн эң ардактуу жеринде үй бүлөлүк ыйык эстелик катары сакталып калды. Гүлмиранын уулу Арстан компаниянын эң ишенимдүү адамы болуп калды. Ал Султанбектин атасынын күнөөсүн өзүнүн таза эмгеги менен жууп, Мээримге чыныгы ага боло алды. Тагдырдын табышмагы ушуну менен чечилди. Караңгылыктын артында дайыма жарык, ал эми азаптын артында бакыт болорун бул үй бүлө бүт дүйнөгө далилдей алды. Акуянын аягы.